Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин бул чыгарылышта дүйнөгө белгилүү болгон эки бокс мушкеринин ортосундагы бетме-бет маеги. Биздин мекендеш Дмитрий Бивол жана анын атаандашы Артур Бетербиев. Бокс тарыхында биринчи жолу жеңил оор салмагында талашсыз чемпион, дүйнө чемпиону бирөө гана болот. Дүйнөлүк титулдар WBO, WBA, WBC, IBF 4 курларды тең бир гана адам алып кетет. Бул эки мушкер тең дүйнө чемпиондору. Экөө тең жеңилбеген, экөө тең аябай акылдуу бокста, экөө тең кереметтүү чоң рекорддор менен, экөө тең бир соккусу менен беттешти бүтүргөнгө жөндөмдүү. Мен ойлойм, экөөнүн ортосунда отуруп алып интервью алган сиздерге да кызыктуу жана жагымдуу болот деп. Артур Бетербиев жана Дмитрий Бивол ортосундагы бетме-бет маектешүүсү. Кош келипсиңер жигиттер. Силер дос эмессиңер, силер тааныш эмессиңер. Туурабы? Силер 15 жыл бою жолугушпадыңар. Силер бир залда чогуу машыкпадыңар, чынбы? Биз бир улуттук командада болгонбуз, бирок дос эмеспиз. Рингде силер аябай профессионалсыңар. Жана силер болбогон жаман сөздөргө, ушундай акмакчылыктарга аралашпайсыңар. Бирок бул жерде отургандан сезип турам. Сиз Бетербиев менен мушташкыңыз келип турат. Сиз Бивол менен мушташкыңыз келип турат. Ушундайбы, чынбы? Жок, мен аны менен мушташкым келбейт. Айтайын дегеним, мага курлар гана керек. Мен ага же мушкерге көңүл бурбайм. Демек, бул сиздин жөн гана жумушуңуз. Жумуш деле эмес. Мага бул беттештен курлар гана керек. Сиз Бивол, оюңуз кандай? Жумушуңузбу же личный мамилеби? Мен мурда айтканымдай эле Бетербиевке жеке бир эчтегим жок. Мен дүйнө чемпиону болгум келет. Бул мен үчүн шанс. Сиз ринге түшкөндө профессионал мушкерлер арасынан ушундай сиз жекеликке алып, жаман көрүп атаандашты, ушундай беттеш болгон беле? Жок, эч кандай андай болбогон. Билесизби, бокс бул оюн мен үчүн. Бул менин жашоом, мен жана атаандашым. Жана атаандашым мага жаман көрүү жана ушундай личный эчтеге жок. Себеби ар түрдүү мүнөздөгү мушкерлер болот. Мен спорт менен жеке нерселеримди аралаштырбайм. Сиз андайга каршысыз. Албетте, мындай болбош керек. Сиз Бетербиев, сиздин 20 профессионал атаандаштар арасынан сиз жаман көргөн мушкер болдубу? Албетте болгон. Беттештин алдында баарын эле жаман көрөм. Биволду да жаман көрөм. Бул чындык. Анткени ал менин атаандашым да. Мен бул жерге кол берип учурашканга келбедим. Бирок силер азыр кол берип учурашасыңар, силер чыныгы жигитсиңер. Ооба, мен кол берип учурашам, себеби ал колун сунат учурашканы. Ошон үчүн мен да кол берип учурашам. Демек, сиз аны жаман көргөнүңүз үчүн сокку урасыз ага. Же ким болсо дагы сиздин атаандаш болгон каршы бурчтагы мушкерге. Жок, менин айткым келгени, ал менин досум эмес, ал менин атаандашым. Жана ал мага сокку урууга аракет кылат, жана мен дагы ага сокку урууга аракет кылам. Болгону ушул, бар жөнүкөй. Сиз 39 жаштасыз, сиз дагы деле мыкты формадасыз. Сиз муну кантип жасап атасыз? Форма сактаганда. Мен үчүн бул нормалдуу. Мүмкүн жакшы тамак жейм, мүмкүн жакшы уктайм. Сиз Дмитрий Бивол кандай ойлойсуз? Атаандашыңыздын 39 жашында карьерасы аяктап баратканы мүмкүнбү? Кандай ойлойсуз? Мен ринге чыкканда ар дайым ойлоп келем, атаандашты эң жакшы формада болот деп. Атаандаштардын жашы тууралуу, канча мушкерлерди кулаткан, канча мушкерлерди жеңген, мен аларды ойлобойм. Атаандаштарымды эң жакшы формада болот деп ойлойм. Жана бул мага көңүлүмдү беттешке бурганга жардам берет. Акыркы суроо Закиров деген кыргыз бала бар YouTube'да, ошонун каналына катталдыңыз, ушундай өзү которуп жакшы видеолорду чыгарат.